Апта башында Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровдун Кыргызстанга келүүсү коомдо бир катар талкууларды жаратты. Россия Кыргызстанда экинчи авиабазасын ачат деген кептер Лавровдун ал тууралуу сөз болбогондугун жана бул демилге Россия тарабынан эмес, Кыргыз тараптан болуп жаткандыгын айткан соң басаңдады. Про второй вопрос сразу скажу, что нет, не затрагивалось. Мне сегодня задали этот вопрос во время выступления в Киргизско-Российском славянском университете, но официально каких-либо инициатив мы не получали. Ошону менен бирге Россиянын президенти Путиндин март айында Кыргызстанга кыла турчу сапарына даярдык көрүлүүдө. Аптанын дагы бир чуулгандуу окуясы болуп Бишкек жана Ош аэропортторунда бомба коюлгандыгы тууралуу маалымат болду. Бирок аба майдандарды текшерип эч кандай жарылуучу каражаттар табылган эмес. Ал эми айрым тургундар социалдык тармактарда, авиакассага жакын үйлөр, мекемелер да текшерилгендигин, аэропорттон сырткары башка бир нече жайларга жардыруучу зат коюлгандыгы тууралуу маалымат болушу ыктымал экендигин жазышкан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бомба тууралуу маалымат Кыргызстандан эмес, башка өлкөдөн түштү деп тым болду. Президенттин айымдарга кол чатыр көтөргөн сүрөтү интернетке тарады. Бул сүрөт коомчулуктун эрмегине айланды. Ал эми өлкө башчынын маалымат катчысы Толгонай Стамалиева үн катып, Жээнбековдун кол чатыр көтөрүү адаты премьер кезинен эле бар экендигин айтып, сүрөттөрү менен бөлүштү. Коопсуздук кеңеши жыл жыйынтыгын чыгарып, жыл ичинде аткарган иштерин коомчулукка тааныштырды. Кеңештин катчысы Дамир Сагынбаев бир жыл ичиндеги олуттуу кылмыш иштеринин бети ачылгандарына токтолду. Алардын катарына жылуулук электро борборундагы авария боюнча козголгон кылмыш иштери, Албек Ибраимовго карата ачылган кылмыш иши, Тарых музейиндеги коррупция жана Кубанычбек Кулматовго карата козголгон кылмыш иштерин киргизди. Ал эми экс-президент Алмазбек Атамбаев боюнча сот жүрүшүндө кыйыр же түз көрсөтмөлөр болсо, кылмыш жоопкерчилигине тартыла тургандыгын айтты. Если в ходе следствия, либо в ходе суда будут указаны какие-то прямые показания, либо косвенные показания о том, что он имеет причастность к каким-то преступлениям, то, возможно, он будет привлечен к уголовной ответственности. Бирок мындай жагдай Атамбаев кол тийбестик макамынан ажырагандан кийин гана болушу мүмкүн экендигин эскертти. Бул апта коомчулуктун эсинде мына ушундай окуялар менен калды. Келерки апта дагы кандай окуялар менен коштолот, аны чогуу баамдайбыз.